Бүгүн 30 январда Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жана Венгриянын Кыргызстандагы элчилиги Бишкектеги Имам Сарахси атындагы башкы мечитинде Венгриядагы мечиттердин архитектуралык жана маданий өзгөчөлүктөрүнө арналган сүрөт көргөзмөсүн өткөрдү. Иш-чарага Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын өкүлдөрү, Венгриянын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлдөрү, коомдук ишмерлер, маданият жана дин таануучулар катышты. Диний объектилердин ушундай деңгээлде кармалып, сакталып келүүсү өтө маанилүү болуп эсептелинет. Анан ошол эле учурда ушул биздин Венгер өлкөсүнүн биздин Кыргызстандагы элчилигине ыраазычылык билдирип кетебиз. Бул ушундай иш-чараны өткөрүп, биздин муфтият менен, биздин дин комиссиясы менен болгон биздин ушул диний жааттан кызматташуунун бир өнүгүүсүнө бир салым кошуп атат деп билебиз да. Бул көргөзмө Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы маданий кызматташтыкты жана диний сабырдуулукту илгерилетүүгө өбөлгө түзөт. Аталган көргөзмө Венгриядагы ислам архитектурасынын кооздугун жана тарыхый мурасын даңазалоо менен маданий алакаларды чыңдоого багытталган. Мы очень рады, что именно в этой прекрасной мечети открыли выставку. Венгриядагы ислам эстеликтердин көргөзмөсү дал ушул кереметтүү мечитте болуп жатканына кубанып турабыз. Бул эстеликтердин көбү 15-16 кылымга таандык. Ал кезде биздин кээ бир аймактарыбызды Осмон империясы басып алган. Ошол кезден бери ислам дини менен байланыштабыз. Учурда Венгрияда мусулмандар көп. Три территории. Венгрия мамлекетинен ушул Осмон доорунда. Осмон доору бул чындыгында эле ислам тарыхында бир тарыхтын мындай бир борборунан орун тапкан исламдын бир доору, ислам доору деп айтабыз да. Мына ошол учурларда Европага чейин жеткендигине мына азыр бүгүнкү көргөзмө күбө болуп атат. Осмон дөөлөтү өзүнүн ага чейин жайылткан ушул маданий объекттерин куруп, эми ушунчалык деңгээлде алар чын дилден ушунчалык деңгээлде бир бекем курган экендер. Мына бүгүнгө чейин аларда сакталып калгандыгын бүгүн келип көрсөтүп ататтар. Сүрөттөрдө Венгриянын аймагында жайгашкан мечиттердин уникалдуу архитектуралык стилдери, тарыхый баалуулуктары жана мусулман жамаатынын турмушу чагылдырылган. Зарима Жейналиева, Гүлчоро Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.